Чүй Эгин таласында чыккан өрт өчүрүлдү. Такталган маалымат боюнча өрт Бишкек шаарынын Ак Ордо 3-конушунда эмес, Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Военный Антоновка айыл аймагында чыккан. Өрт саат 22:04 толук өчүрүлдү. Андан жабыркагандар жок. Өрт өчүрүүгө саат 20:37 Ленин райондук номер 6-ОКБдан 1, саат 20:58 1, саат 21:09 штаб жалпы көчүрмөн эсеп тартылган. Тилсиз жоонун кесипетинен 3 гектар арпа жана талаанын четине жаткан 3 көп курулуш материалдары өрттөнгөн. Маалымат булагы ÖKM пресс борбору. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Алайдын 9 булак айылында сел жүрдү. Бүгүн 12 июль күнү саат 17:30 чамаларында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Алай районунун Тилекташ айылдык аймагынын 9 булак айылында сел жүрүп, такталбаган маалымат боюнча 2 турак жайдын жертөлөлөрүнө сел суулары кирген. Андан сырткары турак жайлардын куруу сайларына сел суулары кирген. Жерине тактоо иштерин жүргүзүү үчүн Алай району боюнча ÖKBдан 5 кызматкер чыгып кеткен, жабыркагандар болгон эмес. Азыркы учурда Алай району боюнча ÖKBдин кызматкерлери тарабынан мотопомпанын жардамы менен жертөлөсүнө сел суулары кирген турак жайлардын сууларын соруп чыгаруу иштерин жүргүзүүдө. Андан сырткары жертөлөө мекемесине таандык Күлчө Корул автоунаа жолунун сел түшкөн участкаларын тазалоо үчүн Тилектеш айыл аймагынын тарабынан бир даана авто жүктөгүч тартылып, азыркы учурда жумуш жүрүп жатат. Сел жүргөн аймакта саат 19:20 Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, Аким райондук жарандык коргоочунун башчысы Чыңгыз Бапаев жеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте иш алып барууда. Алай району боюнча райондук жарандык коргонуу кызматтарына жана Алай району боюнча ÖKBнын жалпы өздүк курамында сел болгон аймакка айгай жарыяланды. Бул тууралуу кошумча маалымат берилери айтылды. Маалымат булагы ÖKM пресс борбору. Канечкич кайнеженин кысымы Айтургандын өлүмүнө себеп болгонбу? Камчыбек Кыдыршаевич, бир көңүл буруп койсоңуз сураныч. Кыздар өзү ак көйнөкчөнү алып кетип, кайра ак кепенчени берип атышат. Качанкыга чейин кызымды уруп койбоду экен, өлтүрүп койбоду экен деп сырылдап жашайт экен эне байкуш. Аял коопсуз болгон өлкөдө жашагым келет. Биринин артынан бири чырылдап берип, жүрөк калбады. Айтургандын окуясына келсек деле ушул. Бечара кыз туптуура 1 жыл мурун ак көйнөк кийип күйөөгө чыгып, 1 жылдан кийин ак кепин оронуп келип жатат. 25 жаш гүлдөп, бүрдөп буралып турган жеринен өлдү. Энесинин күйүүтүнө чыдабай калдым мен. Кайнеже сөрөй наркоман энесинин түрмөдөн чыгуусуна берген акчасын келинден өндүрүп алмак экен. Кайын атасы деле лакылдап 5 ай кызыңарды карабай каякта жүрдүңөр деп бакырып атат. Ага уулу кошулуп алган. Келинди узатканда бекеринен сөөгүн ошол үйдөн чыксын дебейт да. Келин өзүнүн үйүнөн акыркы сапарга узап атканы деле көп нерсени айтып турат. Кайната адвокат экен, уулун актап алат имиш. Адвокат болсо лицензиясынан ажырашы керек. Автоматтык түрдө болбосо адвокаттар соттор менен эң жакшы мамиледе болот. Кылмыш ишин козголбой жатканында кеп бар. Ошончо жакшы адамдар болушса келинди өзүнүн үйүнөн акыркы сапарга узатмак беле. Колун серелеп 5 ай каякта жүрдүңөр деп келиндин төркүнүн коркутпай. 5 ай эмес өмүр бою мен карайм деп алып кетти да. Үйүнөн эмнеге кыздын жакындары караш керек. Чек арабыз чечилбесе мейли, пакистандыктар менен деле урушуп, талашып жашай беребиз. Аке, аялдардын коопсуздугу биринчи орунга коргосунчу. Бүгүн сиздин интервьюңуздан ушул нерсени айтат го десем эч бале жок. Мен эмес, элдин баары ушул пикириңизди күттү. Бактылуу үй бүлө аялдын бакытынан башталат. Бизде аялдардын өлүмү менен коштолуп ызы чуу өлкө бактылуу болбой жатат. Өлкөнүн ички жетишкендиктеринин баары келиндердин катары менен кордолуп өлүшүнө, 30га чыкпай бала кучактай электе жер кучактап жатып калганы жууп кетип жатат. Кайдыгер болбоңузчу.